Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабактын темасы Азия өлкөлөрүнүн жалпы мүнөздөмөсү. Балдар, дал келтириңиз. Испания, Улуу Британия, Германия, Франция жана Европанын ири өлкөлөрүн атаңыз. Демек, Испания, Улуу Британия, Германия жана Франция. Ири өлкөлөрү бул Германия, Франция, Украина. Азия деген сөздү Ассирия тилинен которгондо чыгыш дегенди билдирет. Азиянын өткөн тарыхы бир топ татаал. Аны ар кандай цивилизациялар түзгөн. Азиянын дүйнөдөгү ролу өзгөчө. Бай материалдык, руханий маданиятка ээ болгон байыркы цивилизациялар анын чексиз мейкиндигинде пайда болгон. 4 улуу дарыя цивилизациясынын үчөө Азияда, Кытай, Индия жана Месопотамиядагы ири дарыялардын өрөөндөрү түзүлгөн. Бул жерде чарбанын өзгөчө түрү өнүккөн, ал жогорку эмгек сыйымдуулугу жана сугаты экстенсивдүү өнүгүшү менен мүнөздөлөт. Чет элдик Азиянын аймагы түндүктөн түштүккө карай 7000 километрге, батыштан чыгышка карай 10.000 километрге созулат. Кытай менен Индия гигант мамлекеттерге кирет. Бир нече чоң өлкөлөр менен бирге кичине майда мамлекеттер дагы кездешет. Чек аралары көпчүлүк учурда табигый чектер менен өтөт. Мисалы, Гималай кыркатоосу экономикалык байланыштар үчүн эң эле тоскоол болуп саналат. Региондогу өлкөлөрдүн экономикалык географиялык абалы мүнөздөрү боюнча 3 негизги белгисин байкауга болот. Биринчиден, алардын коңшу абалы Азиянын 4 суб региондогу өлкөлөрдү бириктирип турат. Экинчиси, көпчүлүк өлкөлөрдүн деңиз жээгиндеги абалы Тынч, Инди жана Атлантика океандардагы деңиз соода жолдоруна чыгуу мүмкүндүк берет. Мисалы, Вьетнамдын жээги бөлөгөн чек арасы 1700 километр. Ошондуктан географтар аны Инди Кытайдын Тынч океанга чыгуучу балкону деп аташат. Вьетнамдын башка өлкөлөр менен байланышы негизинен деңиз жолдору аркылуу жүргүзүлөт. Үчүнчүдөн, кээ бир өлкөлөрдүн ички региондордо жайгашышы, экономикалык география абалынын ыңгайсыздыгы. Мисалы, деңиздерге алыс жайгашкан Монголия тыгыз тышкы байланышты Россия менен Кытай аркылуу жүргүзөт. Чет өлкөлүк Азиянын саясий картасы кийинки мезгилде чоң өзгөрүүлөргө учурады. Экинчи дүйнөлүк согушка чейин элинин 90% жакыны колониялык жана жарым колониялык абалда жайгашкан. Азыр болсо дээрлик баардык элдер саясий көз карандысыздык өлкөлөрдө жашап жатышат. Ошондой болсо да чет элдик Азия көп аймактык талаш-тартыштардын аренасы болуп, региондук жана локалдык чыр-чатактар чыгып, кээде кандуу сагышка чейин өсүүдө. Демек, Азия өлкөлөрүнүн ар түрдүүлүгү. Калктын саны боюнча 100 миллиондон ашык адам. 50 миллиондон 100 миллионго адамга чейин. 20дан 50 миллионго чейинки адам жана 20 миллионго жетпеген адамдын калкы саны боюнча мамлекеттер болуп бөлүнөт. Демек, 100 миллиондон ашык адамдарга Кытай, Индия, Индонезия, Пакистан, Бангладеш, Япония. 50 миллиондон 100 миллионго чейинки калкынын саны боюнча мамлекеттерге Вьетнам, Филиппин, Иран, Турция, Таиланд кирет. Ал эми саны 20дан 50 миллионго чейинки бул Мьянма, Ирак, Сауд Аравиясы, Непал кирет. 20 миллионго жетпеген калкынын саны менен мамлекеттерге Сирия, Камбоджа, Афганистан, Аман, Йемен, Кувейт кирет. Башкаруу формалары боюнча бул монархия жана республикалар болуп бөлүнөт. Чет өлкөлүк Азияда Европадагыдай эле республикалык башкаруу үстөмдүк кылат. Бирок эски монархиялык бийлик да көп өлкөлөрдө сакталып калган. Монархиялыкта Япония, Бутан, Иордания, Непал, Камбоджа, Таиланд, Кувейт, Бахрейн, Малайзия, Бруней, Катар, Бириккен Араб Эмираттары, Сауд Аравиясы, Оман.
Ал эми республикалык формага Кытай, Индия, Пакистан, Индонезия, Корея Республикасы, Сирия, Израиль, Филиппин жана Вьетнам мамлекеттери кирет. Ошондой эле Азияда федерациялар жайгашкан. Бул Индия, Пакистан, Мьянма, Малайзия жана Бириккен Араб Эмираттары. Азиянын субрегиондору. Демек балдар, Түштүк Батыш Азия. Байкаңыздар, Түштүк Батыш Азия. Бул мамлекеттер Кипр, Израиль, Ливан, Сирия, Иордания, Ирак, Иран, Сауд Аравиясы, Кувейт, Катар, Оман, Афганистан, Турция, Йемен, Бахрейн кирет. Түштүк Азия. Пакистан, Индия, Непал, Бутан, Бангладеш, Шри-Ланка жана Мальдива кирет. Түштүк Чыгыш Азияга бул Мьянма, Таиланд, Малайзия, Филиппины, Камбоджа, Вьетнам, Лаос, Бруней, Чыгыш Тимор жана Сингапур кирет. Ал эми Чыгыш Азияга бул Япония, Кытай, Монголия, Корея Республикасы кирет. Географиялык абалы. Демек балдар, түндүктөн түштүккө 7000 километр, батыштан чыгышка 10.000 километрди түзөт. Азиянын экономикалык географиялык абалынын өзгөчөлүктөрү бул коңшулук абалы, көпчүлүк өлкөлөрдүн деңиз жээгинде жайгашкан жери жана айрым өлкөлөрдүн терең позициялары. Социалдык экономикалык көрсөткүчтөрү боюнча классификациялар. Бул өнүгүп келе жаткан өлкөлөр жана өнүккөн өлкөлөр. Ал эми өнүгүп келе жаткан өлкөлөр өз арадагы бөлүнөт. Бул ортоңку өлкөлөр, жаңы индустриялык өлкөлөр, муңай өндүрүүчү өлкөлөр, жакыр жана артта калган өлкөлөр болуп бөлүнөт. Демек, ортоңку өлкөлөргө Индия жана Кытай кирет. Жаңы индустриялык өлкөлөргө Корея Республикасы, Сингапур, Тайвань, Малайзия, Таиланд, Турция. Ал эми муңай өндүрүүчү өлкөлөргө Сауд Аравиясы, Бириккен Араб Эмираттары, Катар жана Кувейт. Жакыр жана артта калган өлкөлөргө бул Бангладеш, Афганистан, Непал, Лаос, Камбоджа, Йемен кирет. Ал эми чоң 7-ге кирген өлкө, бул өнүккөн өлкөлөрдүн санына кирген, бул Япония мамлекети. Демек балдар, эгер дүйнөлүк чарбанын 10 мүчөлүү түзүлүшүндө деп эсептесек, анын 5 мүчөсү чет өлкөлүк Азияда. Алардын ичинен 3-өө өзүнчө өлкө. Бул Кытай, Индия, Япония жана экөө өлкөлөрдүн топтору. Бул жаңы индустриялык жана нефть өндүрүп алуучу өлкөлөр. Чет өлкөлүк Азиянын өнөр жайы жөнүндө толугураак маалыматты кээ бир өлкөлөрдү мүнөздөгөн учурда аласыңар. Демек балдар, өзүнүн негизи калкы боюнча жаратылыш шарттары жана ресурстары боюнча Азиядагы өзгөчөлөнүп турат. Оор жөнөр жайы өнүгүш үчүн керектелүүчү региону минералдык ресурстардын ар түрдүүлүгү. Кытай жана Индо-Кытай платформаларында таш көмүрдүн, темирдин, марганецтин кендери. Альпы, Гималай жана Тынч океандын кең ташуу алкактарында түстүү жана сейрек кездешүүчү металлдардын кендери басымдуулук кылат. Бирок географиялык эмгекти бөлүштүрүүдө чоң роль ойногон региондун негизги байлыгы бул нефть болуп саналат. Нефтин негизги кендери Сауд Аравиясында, Кувейтте, Иракта, Иранда жана Бириккен Араб Эмираттарында. Нефтинин көп өндүрүлүп алынуусу менен катар аны ташуу деңиз жолдору дагы ыңгайлуу. Нефть жана газ издөө боюнча азырынча жакшы изилдене элек Чыгыш жана Түштүк Чыгыш Азиянын жээктерин шельфиндерде чагылдоо иштери жүрүп жатат. Айыл чарбасынын өнүгүүсүнө таасир берүүчү жаратылыш ресурстары да ар түрдүү. Ошондой болсо да көпчүлүк өлкөлөрдө эки чоң проблема бар. Биринчиден, бул жер ресурстарынын жетишсиздиги. Зор тоо системаларынын, кеңири чөлдөрдүн жана чарым чөлдөрдүн болушуна жер фондунун түзүлүшүнө чоң таасирин тийгизет. Айыл чарбасынын өзгөчө айдоо жерлердин чектелишине алып келет. Натыйжада ар бир киши башына 0,1–0,2 гектар гана пайдалануучу жер туура келет. Ал жерлер дагы калктын саны өскөн сайын кыскарат. Экинчиден, агроклиматтык ресурстардын натыйжалуу пайдалануу проблемасы. Региондун аймагындагы жылуулук запасы айыл чарбалык ишти, өсүмдүктөрдүн вегетациясына жетиштүү. Ал гана эмес, 2 жолу түшүм алууга да жетет.
Ал эми ным болсо бардык жеринде бирдей эмес. Эгерде муссондук климатта суга тийиш мезгилинде гана туура келсе, тропиктик жана субтропиктик зоналарда жыл бою сугатты талап кылат. Региондогу сууну пайдалануу толугу менен суга тийишине кетет. Бул жерлерде дүйнөдөгү сугат жерлеринин 1/3 бөлүгү топтолгон. Сугат жерлердин аянты боюнча Кытай биринчиде, Индияда экинчи орунда турат. Чет элдик Азияда сугат иштери 4000 жылдан бери белгилүү. Иранда 2000 жыл илгери салынган сугат системасы сакталып калган. Сирияда, Туркияда, Иракта ири суу сыгатын системасынын түйүндөрү сугат жерлердин аянттарын кеңейтүүгө мүмкүнчүлүк берген. Персия булуңун тегерегинде өлкөлөр деңиздин туздуу суусун тазалап, бактарды, гүлдөрдү жана башка маданий өсүмдүктөрдү сугарышат. Көп жерлер чөл жана жарым чөл болгондуктан дыйканчылык кылууга ыңгайсыз болуп саналат. Демек балдар, биз сиздер менен Азия мамлекеттеринин өзгөчөлүктөрүнүн жайгашуусун жана экономика географиялык абалын бүгүнкү сабакта өттүк. Аны менен тааныштык. Демек балдар, ушуну менен биздин сабак соңуна келди. Сиздер менен көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.